طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع النور المبين نور خير المرسلين نور أمن وسلام نور حق ويقين ساقه الله تعالى رحمة للعالمين فعلى البر شعاع وعلى البحر شعاع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу көргүзө эле кайрадан сиздер менен ал жардам коомуна кайтып. Азыр биз бөлмө коңшуда турабыз. Азыр түнкү саат 11 болушуна карабай Кадырова Нурзида эжебиздин жанына келүүгө аргасыз болдук. Ошол эмне себептен биз буга келдик? Анда чогуу эжебиздин жашоосу менен чогуу таанышып көрсөк. Сонун эле эже кандайчасызбы? Өзүңүздү тааныштырып, жашооңуз жөнүндө кыскача айтып өтсөңүз сурабычы. Андан кийин эки балам, уулум 6 жашта, анам 3 жашта кызым. Мен жолдошум менен, биринчи жолдошум менен Россияда экенде ажырашып келдим. 3 балам. Экинчи жолдошум менен ошо Бишкекте жашайм деп Күйөөңүз менен эмне себептен ажырашtыңыз, кандай коолор жөнүндө кыскача айтып берсеңиз. Жолдошум менен ошо ойдо жок жерден болуп кетти. Ара чыгууга уруш болуп турчу. Баламдын айынан. Бул балам ушу биринчи жолдош менен болгондо үчүн ал экинчи атасы болду. Бирок башында жакшы эле көрүп, экинчи жакшы эле жашабыз. Биздин ошо урушубуз жолдошум ошол күнү шаардан келди. Мен намаз окуган чыгып бараткам. Ошол моментте эле ошо балдарын үйгө чуркап кирет атасынын артынан. Анан бул балам кичине тентегирээк болчу, бул кирет дагы шкафтын ичине кирип кетет. Шкафтын эшигин жаап алганда кызым артынан чуркап барат. Шкафтын эшигин бул ачып жибергенде кызымдын чекесине тийип, кызымдын чекеси көгөрүп кетет. Ошол моментте жолдошум буту колунан кармап туруп эле дубалга чаап салган баланы. Бала ошол жерде эсин жоготкон, андай эсигинен кусуп, анан биз ошо баламдын айынан жолдошумуна бурша кетти, анан жолдошум менин да башымды жаап салды да. Демек бизге кыскача муну айтып берсеңиз, демек сиз күйөөңүз сизди дагы балаңыз да аябай катуу ургандан чыдай албай коркуп качкансыз. Түшүнүктүү. Балаңызга эмне болду? Балаңыз башы жарылды, эмне болду? Кандай больницага жатты? Эмне болду? Балам башынан ушу сотрясение головного мозга деген диагноз менен чыктык, больницага жаттык, 10 күн жатып, эки балам алып жатып, ошондой диагноз менен чыктык. Андан кийин бир айга жетпей мен жыгылдым. Акынбай Советский. Демек сиз деле ошентип сотрясение алдыңыз, Мен башым жарылып кеткен да. Жарылып. Башыңыз тиктиргенсиз. 5 шов тиктирген. 5 шов тиктиргенсиз, Азыр балаңызда кандай ошондон бери ооруп аткан оорусун айтсаңыз, ошондон бери уланып келип аткан оорусун. Жолдошум ошо дуалга чыга уруп койгондон баштап балам коркуп калганбы, эмнеден экен түшүнүксүз. Чынын айтсам, квартирадан квартирага көчүп, бүгүнгө чейин Кыргызстанда жашап жүрдүм. Анан ушул биринчи айым квартирага чыкканым, биринчи айым 15 күн болду. Буга чейин да ушул жердин хозяйкасынын
Анан үйү ушу бекер үйдө жашап тур деди, эски үйдө жашап аткам. Мен азыр ошо 15 күндөн бери ушу квартирада жашап, өтүп швеяга жумушка аракет кылып, Швеядан күрөөлөрдү алып келип, ошону тигип атам. Анан азыркы учурда балам менен эртеден кечке сиет, шымына сиеп алат, өзү 6 жаштан өтүп калды. Жашы акыл эсин баары эле дана, бирок ошо шымына сийгенин токтотпой атат да. Аракет кылып майза алып сүйкөп көрдүм, бутун партип көрдүм, иши кылып кылбаган нерсем калган жок, бирок мен чынында больницага кайрылып дарылатганга кудуретим жеткен жок да. Демек бул жашоосу жөнүндө мен өзүм дагы бир кыскача айтып өтсөм, бул 6 жашар баласынын аты Атай. Ушул Атай 2 жылдан бери өз зарасын кармай албайт экен. Күнүнө өтө көп жолу зарасын кармай албай, бир топ кыйынчылыктарга душар болот экен энебиз. Ушуну көрсөткөнү акчалай жагынан жардам сурап жатат энебиз. Бул азыр 6 жашка толгонуна карабастан мектепке кире элек, садиктер деле албайт. Ушундай ошол оорусун айынан мектептерге кире албай, ушундай азыр үйүндө олтурат. Андан сырткары бул энекебиз бул жерде квартиранттар алдап кетип, 7000 сомго карыз кылып кетиптир. Андан сырткары ошондой карыз деле бар экен. Мына ушундай бул жерге азыр мындай машинкалар алган экен. Машинкаларды өзү карызга алып, жарым акчасын алып, карызга алып, мындай иштетип жүрөткөн. Кайырчылык кылгандан көрө ушундай жумуш кылайын деп, бирок жашоосу менен бир топ биз таанышып чыктык, барыш ошо жашоосу менен чындыгында аябай муктаждык бар бул жерде. Биз качан съемка чыгарганыбызда ушундай бүт тамырын текшерип, эметип, элге ишеничтүү болуш үчүн бүт баарын текшеребиз, андан соң съемкага тартабыз. Эже азыр элдерден кандай колдоо күтөт элеңиз, кандай жардам сурайт элеңиз? Урматтуу кыргыз элим, мен ошо 6 жашта баламды, 6 жаштагы өтүп аткан балама кайдыгы карабастан ушул зарасын кармай албаган себептүү сиздерден жардам күтөм. Баламды дарылатып, доктурга көрсөтүүгө мен өзүмдүн чамам жетпей турат. Өзү 6 жашта, акыл эси дана, бирок ушу зарасын кармай албайт, керелден кечке сийип, ушу кыйналат да. Мен да кыйналам, балам да кыйналат. Ошол себептүү сиздер кайдыгы карабайсыздар деген ойдомун. Ушуну дарылатууга акча каражатынан жардам сурайт элем. Муну көргөн ар бир инсан жардам колун сунат деп ойлойм, анткени ар бир инсан балдарын деп гана жашайт. Ар дайым тынч болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бул эжебиздин мурдагы жашаган жери менен да азыр эшикке чыгып танышсак болот. Аябай жашоо экен. Мына Нурзида эжебиз мындан 15 күн мурда ушул жерде жашаган. Бул жашоодо өзүбүздү жолоочу деп билсек, анда ушул жолдо кээ бирөөлөрүбүз унада, кээ бирөөбүз жөө жүрөт экенбиз. Мына ушул жөө жүргөндө дагы мына ушундай таянычка муктаж болгон инсандарды биз колтуктап, өзүбүз жардам берип алууну мен милдет деп билем. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат, кедейлик бул күфүрлүккө бир кадам деген сөз бар. Мына ушундай биз жакшы үммөт болбосак дагы эч жок дегенде мына ушундай 5-10 сом тыйыныбыз менен элдин башка бирөөлөрдүн бактылуу болушуна себепчи болуп калсак кандай эми? مطلق العاني الأسير مرشد